Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын катталуучулары, сиздерди акыркы убакыттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналга катталып пикир калтырганды унутпаңыздар. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет, Сузак районунун аймагында мыйзамсыз диний билим берүүчү борбордун ишине бөгөт коюлду. 2023 жылдын 16 февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан жарандарды экстремисттик жана террористтик аракеттерге тартуунун алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чаралардын алкагында Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын Мундус айылындагы Чолпонай диний билим берүү борборунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү аныкталып бөгөт коюлду. Текшерүү иштеринин жыйынтыгында бул диний окуу борбору 2022 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын мыйзамынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө 8-10 беренесин бузуу менен негизделгени аныкталган. Диний борбордо 3 мугалим эмгектенип, 30га жакын жергиликтүү тургундар, аялдар билим алышкан. Сабактар жумасына 2 жолу өткөрүлүп, алар Курандын негиздерин жана исламий укук илимин үйрөтүшөт. Ошол эле учурда мугалимдердин жогорку диний билими жок болуп чыккан. Текшерүүнүн жыйынтыгында диний окуу борборунун ишмердүүлүгү токтотулуп, Кыргыз Республикасынын 142 кодексинин 1-бөлүгү укук бузуулар жөнүндө беренесине ылайык тиешелүү актылар түзүлүп, 5500 сом өлчөмүндө айып салынды. Түркиядагы акыркы жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 562-ге жетти. Бул тууралуу Анадолу агенттиги жазып чыкты. 6 адам каза болду. Жабыркагандардын 18-нин абалы өтө оор деп бааланууда. Эскерте кетсек, 20 февралда Хатай провинциясында жер силкинүү болгон. Учурда ал жерде издөө куткаруу иштери жүргүзүлүүдө. Буга чейин 6 февралда таңга жуук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, андан көп өтпөй эле күчү 7,6 балга жеткен экинчи жер силкинүү орун алган. Жаратылыш кырсыгынан Түркиянын бир нече шаары кыйроого учурап, көптөгөн курмандыктарга алып келди. Акыркы маалыматтарга караганда кырсыктан 42.310 адам көз жумуп, 110.000 киши жабыркады. Айрым дүйнөлүк сейсмологдор бул жер титирөөлөрдүн жасалмалуу экендигин, аны кайсы бир кызыктар мамлекеттер тарабынан атайын уюштурулуп жатканы дагы айтылууда.